Бишкекте Бириккен Улуттар Уюму жана Европалык Союздун алдында экологиялык көйгөйлөргө арналган эл аралык форум өттү. Эл аралык эксперттер, бизнес өкүлдөрү айлана чөйрөгө залакасын тийгизип жаткан көрүнүштөрдүн алдын алуу жана аны чечүү жолдорун талкуулашты. Борборубузда абанын булгануусу канчалык деңгээлде өз нормасынан ашып кеткени баарыбызга эле маалым. Ага далил каптап турган кара түтүндү айтууга болот. Статистика боюнча Кыргызстанда ар жылы көпчүлүк адамдар абанын булгануусунун кесипетинен жаралган оорулардан каза болушат. Мы сейчас сделали... Биз учурда троллейбустук парктын жүрөгүндөгү көйгөйдү чечүү үчүн техникалык чараларды көрүп жатабыз. Биздин чечим боюнча троллейбустардын саны 200дөн ашат. Бул сандарды келечекте 500-600гө чейин жеткирүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Шаарда азыр эмне болуп жатканын баарыбыз жакшы билебиз. Биз го чоңдорбуз, а балдарыбыз мектептерге убагында жете албай жатышат. Эмне үчүн биз электр энергиясын колдонбошубуз керек? Ладно, мы взрослые, но дети не могут добраться ни в школу, ни со школы. Почему мы не используем электроэнергию? Транспорттук проект мэрия менен биргеликте жүргүзүлүүдө. Троллейбустук каттамдын линияларын көбөйтүү, энергетикалык объекттерди куруу, коомдук транспорттун жүргүнчүлөрдү ташуусунун көлөмүн көбөйтүүгө түрткү берет. Эгерде азыркы тапта 100гө чукул гана троллейбустар кызмат кылса, проекттин ишке ашуусу менен алардын санын 600гө чейин көбөйүшү мүмкүн. Бул демилгени аюу компаниясы бардык тараптан колдоого даяр. Мы прекрасно понимаем... Бишкектеги экологиялык абалды жакшы түшүнүп турабыз. Эгер автобустарды колдонууга берсек, алардын баары күйүүчү заттарды колдонушат. А эч ким электрлик жабдуу боюнча суроо көтөрбөй жатат. Ооба, убагында Фрунзе шаары толук ыңгайда жашаган. Анда жашоочулардын саны 500 миңден ашкан эмес. Азыр заман өзгөрдү, шаар кеңейди. Ошондуктан негизги маселе катары электрлик транспорт түрүнө өтүүнү колдоп жатабыз. Население увеличилось. Поэтому главный упор мы сейчас делаем на троллейбусное управление, на электрический вид транспорта. Аюу холдингинин кезектеги сунушу канализациялык агындыларды жана мекемелерден чыккан калдыктарды тазалоо тууралуу. Компанияда индиялык эксперттердин тажрыйбалары өздөштүрүлүп, алардын бири атайын Бишкекке чакырылган. Учурда бир гана заводдордо эмес, башка мекемелерде дагы заманбап тазалоо актуалдуу боло баштаганы талашсыз. По данному семинару. Бүгүнкү семинар боюнча экинчи маселебиз сууга тийиштүү. Бүгүн Индиядан да өнөктөштөрүбүз келген. Сууну тазалоо боюнча алардан мыкты андистер тандалып алынган. Алар менен келечекке жакшы пландарды коюп жатабыз. Ошондой эле Ысык көлгө тиешелүү да бир топ иштерди аткаруу алдындабыз. Бул кадамдар жалгыз эле биздин аюу холдинг үчүн эмес, жалпы өлкө үчүн пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Мы можем использовать не только на предприятиях нашего холдинга. Эл аралык жыйында бир нече башкы көйгөйлөр каралып, алардын алдын алуу жана чечүү жолдору сунушталды. Адистер белгилегендей, жаратылышты жана экологиялык балансты бир калыпта сактоо үчүн аракетти азыртан баштоо керек.